Биринчisi ыйманыбызга көп мээнет кылып, ыйманды бекемдейбиз. Экинчisi ибадат маселеси. Ибадаттарыбызды бекемдейбиз. Намаз, орозо, зекет, ажылык, Кур'ан окуу, зикир кылуу бул ибадат маселесине кирет. Диндин 5 түркү бар да, динди 5ке бөлсөк болот. Биринчisi ыйман, бул ишенич маселеси. Экинчisi ибадат. Бая биз түшүнгөн ушул экеле. Дин дегенде биз экеле нерсени түшүнүп алабыз да. Ыйман келтирип, анан намаз окуш керек. Зекет, ажылык. Кээ бир адамдар ушунчалык динден алыс түшүнөт экен, дин деген эмне десе, дин деген сакал менен жолук деп түшүнөт экен. Ушунчалык алыс түшүнөт экен, дин дегенде сакал менен жолук түшүнөт экен. Ал эмес, булар диндин ыйман, диндин бир бөлүгү. Ибадат, намаз, орозо, зекет, ажылык, садакабыз, зикир, Курандарыбыз бардыгы биригип ибадат исламдын экинчи бөлүгү. Бул экинчи бөлүгү ибадат бөлүгү. Үчүнчү бөлүгү ахлак бөлүгү. Адамдын кулк мүнөз ахлагы. Төртүнчү бөлүгү муашарат деп коет, үй бүлө тууган урук менен болгон мамиле. Бешинчиси муамалат, эл менен болгон мамиле. Соода, сатык, бизнес жанагы бүт нерселер бар го, ушака кирет. Бүгүн биз ислам дининде бактылуулукту, ийгиликти көрө албай жаткандыгыбыздын себеби бизде мына биринчиси бар, экинчиси чала бар, мына үчүнчүсү жок вообще. Себеп ар бир адамдын кулк мүнөзү өзү каалагандай кулк мүнөз менен жашап атпайбы? Мына 4-чү, 5-чисин ойлой элек биз пока. Ошол үчүн биз кыйналып атабыз. Караңыздар, Бани Исраилда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айтат, Бани Исраил деген бул мурдагы коомдордо. 3 адам сапарга чыгат. Сапарга чыгып жолдо баратып, бир түнөш үчүн бир үңкүргө киргенде, түндөсүндө жамгыр жаап, үңкүрдүн оозун таш тосуп калат. Чоң таш келип. Эми бүгүнкүдөй телефон чала албайсың, башка кыла албайсың, эч ким сени таппайт. Ат менен жүргөн доорду каяктан издеп табат? Машина менен болсо бир жерде тапсаң болот. Анан үчөөсү эч бир мүмкүнчүлүк жок. Камалып калгандан кийин эрте менен туруп алып айтат, эми биз чыга албайбыз. Бирок бир гана жолу бар. Аллах Таалага өзүбүз кылган жакшы амалдарды айтып, Алла мен сага ушундай бир жакшы амал кылдым менен сен үчүн, ушул амал үчүн сени ташты жылдыр деп суранбасак, башка вариант калбай калды дейт. Себеп адамга кыйынчылык келгенде өзүнүн кылган бир жакшы амалын ортого коюп, Алла мен ушундай бир жакшы амал кылдым элем, сен үчүн кылдым элем. Ошол амалдын себебинен сага жаккан болсо, ушул кыйынчылыкты менден кетирчи деп суранса болот да. Жакшы амалдарды ортомчу кылып Аллага суранса болот да. Анан неме кылат? Биринчиси сурап калат, Аллахым, мен ата-энеме аябай жакшы мамиле кылат элем. Ата-энемди өтө катуу сыйлап урматтайт элем. Күн сайын баягы коюну айдап, таладан кайтып келген убакытта саап биринчи ата-энеме берем. Андан кийин үй бүлө бала чакама беремин. Ата-энеме бермейинче балдарыма бербеймин деп. Бир жолу кечигип келип калдым. Кесем ата-энем уктап калган экен. Сүтүнү саап ата-энемдин башында даяр кылып кармап турдум. Балдарым ачка ыйлап отурду, берген жокмун. Ата-энем ойгонгондо берип сүтүн ичти. Мен ата-энемди биринчи коюп кызмат кылып жүрдүм. Алла, ушул кызматым, ушул ишим сага жаккан болсо, таш ташып берчи деди. Таш бир аз ачылды, бирок батпайт эле, чыга албайт эле. Караңыздар, толук бизге тескери айткан экен да. Шоколадты жашырып келесиз, туурабы? Биз бир адамга беребиз. Үйлөнгөндөн кийин ата-эне шоколад бербей калабыз. Балалуу болгондон кийин экөөгө берип баштайбыз, баласы менен апасы. Ата-энебиз калып кетет. Көрдүңүзбү? Биздин үй бүлөдөгү мамилебиздин каталыгыны. Бизди чоңойтуп, тарбиялап, белинде көтөрүп, бизди чоңойтуп, ушул деңгээлге жеткизип, үйлөп, тоюбузду кылып койсо, шоколадыбыз, жакшылыгыбыз башка жака. Урматтуу мусулман бир туугандар, капа болбоңуздар. Аялыңызга айткан жалынган, эркелеткен сөздү ата-энеңизге айткансызбы? Алтыным, сүйгөнүм, апакем, атакем. Алар уже үйлөнгөндөн кийин мындай сырттагы адамдар катары карап калабыз да. Сырдашабыз экөө менен, аялыбыз менен. Аял биз үчүн эң кымбат эмес, эң кымбат бизге ата-эне. Аял андан кийин турат. Мен аялды кордоо деген жерим жок бул жерде. Аялга жакшы мамиле кылыш керек, бирок ата-энеден биринчи эмес да. Не дегенди койду? Ата-энеме эң биринчи мамиле кылганмын. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, ата-энени биринчи орундан түшүрбөйлүк. Дос атадан өтүп кетпесин, аял ападан өтүп кетпесин. Дос жакшы, дос бололук. Аялыбыз жакшы, аялга мамиледе жакшы мамиле кылалы.
Бирок ата-эненин орду ата-эне. Аялды тапса болот, алмаштырса да болот. Бирок ата-эне алмаштыра албайсыз. Ал үчүн каяка кирип чыгыш керек болот. Алмаштыра албайсыз ал үчүн. Ата-эне кайра келбейт. Эгер аялыңа жаман мамиле кылсаң, дозоку деген жери жок. Ата-энеңди ыраазы кылсаң, дозоку деген жери бар. Ата-энеңди ыраазы кылсаң, жаннат деген жери бар. Аялыңды ыраазы кылсаң, жакшы адам болосуң деген жери бар да. Не үчүн сен каприз бар да анынчы. Өмүр бою сенин сага капризди кылат, ошого жакшы мамиле кылсаң, жакшы адам болосуң. Бирок апаңдын кадам астында жаннат деген аялың деген эмес. Алла атаңдын ыраазылыгына Алланын ыраазылыгы деген досуңдан деген эмес да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, караңыз, бул адам эмнени сунуштап атат Аллага? Менин туугандар менен болгон мамилем тартиптүү, сонун, эң биринчи атам турат. Ата-энемди ыраазы кылгам, мен ушундай мамиле кылганмын деди. Таш ачып берди да. Тагыраак айтканда, бул биринчи адамдын айткан, Аллага сунуштаган амалы туугандык мамиленин тартибине, туугандык мамиленин жайына койгондугун көрсөттү да. Экинчи адам не кылды? Аллах Таалага кайрылып айтты: Аллахым, мен кызматчы алып иштетет элем. Ошол кызматчылардын бирөөсү акысын албай кетип калганда, мен анын акысын өзүнчө коюп, чоңойтуп, мал алып, кой кылып, уй кылып, көбөйтүп койдум. Ал көбөйгөндө кызматчы алып ага кызматчы менен кайтартып койдум. Бир канча жылдардан кийин келип сурады: Алланын кулу, мен сага кызмат кылган элем, акысын берген эмессиң дегенде, мен айттым: тети коктуда турган малдардын, жандыктардын баары сеники, айдап кет кызматчысы менен десем, баарын айдап кеткен, рахмат да деген эмес дейт. Ушуну сен үчүн кылдым, Алла, ачып бер деди. Таш дагы бир аз ачты, бирок чыга алышпады. Бул адам ортого койгон амалын караңыздар. Эл менен болгон мамилеси, соода саттык мамилеси туура шариатта, эч кимдин акысын жебеймин деди да. Эч кимдин акысын жебеймин, бардыгын туура кылам деп айтты да. Элестетип көрүң, акысын албаган кызматчынын акысыны ошол бойдон коюп койсоң болот шариаттачы. Мисалы 1000 сомго иштеп кетип, 1000 сом коюп коесуң, качан келсе берип койсоң болот. Бирок 1000 сомуну көбөйтүп, кой алып, аны көбөйтүп, уй алып, койчу алып, койчусу менен коюп карап коюш деген эмне деген? Ал үчүн эмне деген ыйман керек, эмне деген инсап керек? 1000 сом берсең да кутулат эле, бирок канчалык көбөйтүп койду. Адамдардын акысын жебеймин, эл менен болгон мамиле меники чырайлуу деди да, алдабаймын деди. Аллах Таала ташташып берди. Бул диндин баягы биз айткан акыркы бөлүгүн айтты. Бирөөсү туугандар менен болгон мамилесин айтты, жакшы деди. Экинчиси эл менен болгон соода саттык мамилесини киреше, жашоо тиричиликке келген маселесин айтты. Үчүнчүсү айтты: Аллахым, менин бир тууганымдын кызы бар эле, аябай жакшы көрөт элем. Мен үчүн анчалык эч ким жок эле. Бирок мага такыр мүмкүнчүлүк бербейт эле. Акыр бир күн болуп, ачарчылык күнү келип мага суранганда бир канча алтын динар бермекчи болдум. Бирок мага мүмкүнчүлүк бересиң дедим. Бирок ал мүмкүнчүлүк бергенге чейин эле мен Алла сенден коркуп, акчасын да бердим, ал кызга тийишкен жокмун дейт да. Ал макул болду. Макул болгондон кийин мен тийишпей койдум дейт да. Сенден корктум Алла дегенде таш ачыла чыгып кетет. Үчүнчүсү, бул ахлагын айтты: мен таза адаммын деди. Жалганчы, ушакчы, баягы түгүн жаман иш кылган жаман адам эмесмин. Мен жакшы адаммын деди. Мен кулк мүнөзүм таза деди да. Ооба, Аллага намаз окуп дуа кылсак, кайрылсак, Алла маселени чечип берет. Бирок адамдын башына келген көбүнчө кайгы, кыжалатчылык ахлактын жамандыгына. Сөгүшүп кетесиң, урушуп кетесиң, эртең сотко түшөсүң. Же аялың менен туура эмес мамиле кыласың, өлтүрүп аласың, Алла сактасын, бүгүн кайта эле өлтүрүп атат ушу катындарды. Эптесең бак, эптесең кара, эптей албасаң тийишпе. Жөн эле үйлөнбөй эле жүр. Эми алсыз экен деп бирөө алсызды кыйнай бериш керекпи? Андан кийин болот эл менен болгон мамиле. Ушул үчөөсү тараптан же бир көчөдө бирөөдү алдап кеткенсиң, же бирөөдү бир нерсе кылгансың, ушул үчөөнөн проблема келет. Эгер ушул үчөөсүн оңдосоң, жыргалчылык келет деген сөз да. Ыйман келтирдиң, намазыңды окуп атасың. Бирок ата-энең менен, туугандарың менен маселе болсо, уруш талаш башталат. Семейный проблема башталат. Эгер деп семейныйды оңдой турган болсоң, көчөдөгүлөр менен оңдошуң керек болот. Анан ахлакты оңдош керек да. Ниет кылабыз иншалла. Биздин ахлагыбызды айтып берейин, урматтуу бир туугандар. Биздин кулк мүнөзүбүз, ахлагыбыз биздин пут кийимибиз сыяктуу. Үйдөн чыгып жатканда кийип алып бут кийимди, кайта үйгө кирип атканда чечкип кетет. Биздин кулк мүнөзүбүз ошондой, үйдөн чыгып кетип атканда жакшыдан булабыз. Кечиреси деген сөздү алабыз. Кичпейилдикке, үнүбүздүн ичкертип, жумшак, жакшы адам болуп кечиресиз, өтүп кетсек болобу, рахмат.
Аябай жакшы сөздөрдү бут кийимдин ичинен кошуп кийип алабыз. Кафеге барасыз. Акчасын бересиз. Заказ бересиз, келесиз, окуйсуз, палан тамак барбы, түкүн тамак барбы? Бар, канча мүнөт? 15 мүнөт. Макул. Мага ушуну бересиз, дейт. Ага чейин чай берип турасызбы дейт. Сиз деп сүйлөйт го. Тамагын алып келип бергенден кийин таттуу болуп тур, рахмат дейт. Анан акчасын берет. Толук акчасын төлөп бересиң, 2 эсе кылып. Анан еще рахматын айтасың. Кээ бир анча-мынча берешендер болсо бездаш деп коет. Эми ушулар өзүбүзгө бир суроо берчү, үйдө ушундай кылганбызбы? Тамагыңыз канча мүнөттө даяр болуп калат, Ондай деген эмес, биз тамак барбы дегенбиз. Заказ берип койгондой сүйлөйбүз. Тамагын таттуу кылып жасап алып келип берсе, алдына коюп жеп бүткөндөн кийин кыласыз? Түркөт кыласыз, амин. Рахмат деп койсо болбойбу? Бесплатный жасады го. Еще бул бир эле жолу берген жок, бул өмүр бою берип атпайбы? Көрдүңүздөр, биздин жакшы кулк-мүнөз, жакшы сөздөрүбүз, жакшы мамилебиздин баары бут кийимдин ичинде. Кийгенде чырт келет, көчөгө чыгып жакшы болуп кете беребиз. Үйгө келгенде, эчтеке киргенде чечип коюп киргенде, эчтене кыласыз. Башкача кирип келебиз. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, биз бардыгыбызда жакшы кулк-мүнөз бар. Кулк-мүнөз жок эмес, бардыгыбызда бар. Бир адамга ачуу да керек, жумшактык да керек. Ачууланыш да керек, ачууланбай койсоң болбойт да. Жумшактык да бар, бардыгыбызда бар. Просто колдонгондо туура эмес колдонуп алабыз да. Ачуулуу эшиктен киргенде туткага илип койгонбуз. Эшиктин туткасы деген дейт, эшиктин кармоочуна. Эшиктин сабына илип койгонбуз, тарс алабыз да кийип алабыз. Ачуулуу, аябай жаман адам болобуз. Отургула деп топлонго баштайбыз. Жакшы кулк-мүнөздөрдүн бардыгын сырткысына илип койгонбуз, сонун алып кетип калабыз. Ошол үчүн биздин жакшы кулк-мүнөзүбүз биздин жакындарыбызга эле го. Аялдарыбыздын жакшы кулк-мүнөзү, сулуулуктары бизге эле го. Аллах Куранда айтпайбы? Айтып атат кой. Аялдарга айткыла, алар сулуулуктарын көрсөтпөсүн илля ли буулатихинна, бирок күйөөлөрүнө көрсөтсүн. Балдарына көрсөтсүн. Атасына, бир тууганына көрсөтсүн деп атат. Эми үйдүн ичинде жасанып жүрсө келинчең туурабы? Эштен кирип барсаң, түм эле жасалган келишкен сулуу бирөө турса, көчөдөгүн карабайсың да үйгө качасың. Эми тили жумшак болуп турса, анан үйдүн ичидегилердин тили ачуу болуп турса, көчөдөгү жумшак көрүнөсө, бияка качасың да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, эмне кылат? Тойго барганда кээ бирлери аялын тааныбай калып атат. Бул ким десе, апам го десе, апаңбы дейт. Жакшы эле экен дейт. Ошол тойго кийгенде үйдүн ичинде кийсе, сиз көчөдөн үйгө качсаңыз, аялдар кыжалат болбой эле отурат эле да үйдөчү. Өзүмө келет баары бир депчи. Көчөгө кийгенде мындай бир сулуулугун жашырып кийсе, адамдардын көзү түшүп сени ээрчип ала турган жөнөк кийбей, жөнөкөй кийип алса, ошондо бардык эркектер үйгө кача беле. Көчөдөгү бүгүнкү өлүм житимдер болбойт эле да. Ошол үчүн айтайын деген, биз ахлак, кулк-мүнөз бардыгыбызда бар, бардыгыбыз сулуубуз. Просто биз туура эмес колдонот экенбиз, ачуудуу жакындарыбызга. Ал эми көчөдөгүлөр жакшы мамиле кылып атат. Ачууң келип турса да көчөдөн кыласың, жакшы адам көрүнөсүң. Ушуну алмаштырыш керек. Үйдүн ичидегилерге аябай жакшы адам болуп бериңиз. Көчөдөгүлөргө жакшы көрүндүңүз, не пайда? Рахмат дедиңиз, жарайт, макул. Бездаш дедиңиз, макул. Не пайда? Сооп болушу мүмкүн, бирок не пайда? Үйдүн ичиндеги сизден жүрөгү ооруп турса, ошол үчүн үйдүн ичине келгениңизде үйдөгү балдарыңыз сизди күтүп, чуркап күтүп ала турган, аялыңыз сизди күтө турган болуш керек да. Эмне үчүн? Ал үчүн сизде жумшак сөз чыгыш керек, жакшы мамиле чыгыш керек, ата-энеңизге жакшы мамиле, бир тууганыңызга жакшы мамиле болуш керек. Бардыгыбызда кулк-мүнөз бар, ачуу керек. Ачууланбай койсо болбойт, анда ачууланбай койсо адам болбойт, сыноо болбойт. Бирок ачууду да эмне кылыш керек? Ордуна колдонуш керек. Аялыңа, балаңа эмес, шариятты бузгандарга, динди бузгандарга, Аллага каршы чыккандарга болуш керек. Пайгамбар сам ачуусу келет эле. Пайгамбар сам ачуусу келгенде бардык сахаба коргот эле. Пайгамбар сам ачуусу келгенде мына эки эмесинен кирөө тамырлары титиреп калат эле. Мына жерден бир тамыры чыгып кыймылдап калат эле да. Адам шариятты бузганда ачуу келет эле. Элестетип көрүңүз, бир жолу бир кадырлуу аял бар экен, уурлук кылып колго түшөт да. Шарият боюнча баягынын колун кесиш керек. Уурлук боюнча колго түштү, колун кесиш керек болот. Анын колуну кесели деп келгенде сахабалар айтты, эми кадырлуу аял болчу да, буну эми бир нерсе кылып кечирип колун кеспей эле койсок болот эле деп жакшы ой келди.
Анан сүйлөшүп отуруп ким айтат ушул ойду пайгамбар алейхисаламга деди да. Пайгамбар салам бул ойду айтыштан эч ким айта. Абу Бакыр, Умар да айта алган жок. Болбосо эң кыйынчылык мезет жанында турган сахабалар Усама бин Заид радияллаху анху жөнөттү. Сен пайгамбар саламдын эң сүйүктүү сахабасы барып айтыңызчы деди. Ал пайгамбар салам келип айтты: "Аллахтын элчиси ушундай кадырлуу аял экен, колун кеспей эле койсок болбойбу?" деди эле. "Аташфау фи хаддин мин худудилlah." Сен эмне Алланын жазасынан бир жазаны орточу түшүп, сен жазадан куткармаксыңбы деди. Чогул сахабалардын бардык сахабалар чогултуп ачуусу келип айтты. Силерден мурдагы үммөттөрдүн кырсыкка, халакатка, кыйроого учурагандыгынын себеби кедейлерге жаза тургузуп, кыйындарга, байларга, бийлерге жаза тургузбай коюп халакатка учураган. Бизде бардыңар бирдейсиңер деди да. Баягы бизде жакшы сөз бар го, мизамалда баары бирдей деп коет. Пайгамбар ушунчалык катуу ачууланды, бүтүн сахабалар чогултуп келди. Сахабалар коркуп калды. А Умар да бир нерсени ката кылып алып, кичине Тавраттан бир кичине балактап келип алат, "Мен Тавратты көрдүм, жакшы нерселер жазылыптыр" дей коюп, пайгамбар салам ачуусу келгенде кайра не кылды, зорго токтотту. Радина билlah, радиту билlah роббан, ва бил ислами динан, ва би Мухаммадин набия, разы болуң. Мен разымын Аллахтын Робби экенге, сиздин пайгамбар экениңизге разымын, ислам динине экенине разымын, мен ката кылдым деп зорго токтотту да. Динди бузган, элди бузган, шариатты бузган инсандарга адам ачуусу келиш керек. Ошол үчүн урматтуу бир ачуу керек, бирок аны бир жерге колдонуш керек. Күч керек, аны аялга эмес, аны чегерага иштетиш керек. Же отун жарганга иштетиш керек. Ошол үчүн эч нерсе кыла албаган аялды бар урасың. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, бизде бардыгыбызда жакшы кулк мүнөз бар. Бардыгыны качан жакшы болот? Ордуна колдонсак, аялга өзгө ылайыктуу мамилени, жумшак мамилени эркелеткен аялга коелук. Сыйлап урматтаганды ата-энеге коелук. Ачууланганды шайтанга коелук. Шайтанга ачуулананы нафсиге коелу. Болбосо эл жерин бузуп аткан бузгунчуларга коелу ачууду. Мындай бир ордордуна иштете турган болсок, мындай адам болобуз да. А биз аралаштырып алганбыздагы каалаган жерде ким иштеткенин билбейбиз. Аялыңа да ачууң чыгып кетет, көчөдөгү ачууң чыгып кетет. Бир малда аялың эле жакшысың, бир болсоң көчөгө да жакшысың. Билбей, шайтан да түшүнбөй калды бүгүн биздичи. Бул кимдин душманы депчи. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, биздин кулк мүнөзүбүз бардыгы сонун. Ошол кулк мүнөздөрдү не кылышыбыз керек? Тартипке салышыбыз керек иншалла. Эмне кылабызбы? Ахлакыятты оңдоо. Биздин ахлак кулк мүнөздү оңдоо дегендин мааниси, мен аябай ачуулуу адам, анан мисалда ахлакыятты оңдоо деген мааниси бир ачуулуу адам, ачууну жок кылып кое албайт. Ачууду иштете турган местаны таап коюш керек. Эмне иштетесиң депчи. Ошол үчүн айткан, бир топ өзгөрүптүр десе ишенгин, бирок бир адам өзгөрүп десе ишенбе дейт. Ал адам өзгөрбөйт, бирок колдоно турган местасын таап коюңуз болду. Умар радияллаху анху исламга чейин кылычын сууруса чапмайынча салбайт эле. Исламдан кийин деле ошондой чабат эле. Бирок исламга чейин нафсиге жакпаганды чапса, исламда не кылды? Аллага каршы чыккан, Алланын душманын чаба турган болду. Ошол эле туптур болуп калды да. Баягы эле иши. Даже шайтан качат эле Умар радияллаху анху бир көчөгө түшсө, шайтанга качып кетип чабып жүгөрбөсүн депчи. Шайтан да качат эле. Хадисте келген пайгамбар салам Умар, сен бир көчөгө түшсөң, шайтан корккондон экинчи көчөгө түшүп качып кетет деп. О шайтан эмес, Мадинанын аялдарынын баары коркот эле. Бир жолу пайгамбар алейхиссалату вассалам алдына Умар радияллаху анху кирип келсе, аялдар бир маселе сурап отурган экен, пайгамбар салам аларга бир нерсе айтып аткан экен. Бардыгы дүйүп жабылып калат да. Умар радияллаху анху сүйлөшүп чыгып кеткендан кийин пайгамбар салам: "Не болду силерге? Жапжакшылап отурдуңар. Умар кирип калганда бир бурчекке тыгылып бардыңар, эме болуп калдыңар." "О, коркобуз анан" деди. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, ошол эле Абу Бакыр радияллаху анху исламдан мурда да жумшак эле өтө берешен адам эле, исламдан кийин эле ошол эле адам. Бирок исламдан мурда туура эмес жакка кылса, эми туура жакка кылыңыз. Ошол үчүн динди түшүнгөндөн мурда берешендигиңизди туура эмес жакка кылат элеңиз, Алла сактасын. Эми туура жакка кылыңыз. Динди түшүнгөндөн мурда жакшы сөзүбүз көчөгө кетип калат экен, биз тааныбаган эле бирөөлөргө. Эми ошону үйдөгү аялыңызга кылыңыз, балаңызга кылыңыз, ата-энеңизге кылыңыз. Үйдөгү ачууду чыгарып коюңуз, нафсиге, шайтанга, эл жердин душманына иштетем муну. Керек болгондо туруп турсун бака депчи. Эл жердин душманы болуп атса, не кылат, үнчүкпай карап отурасың, эми өзү билсин, менин не тийишим бар деп. Болбойт андай. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, иншалла, ушул 5 нерсеге мээрет кылышыбыз керек экен. Ыйманга, ибадатка, анан ахлак, туугандар менен болгон мамиле, эл менен болгон мамиле. Ушул 5-өсүн окшоштура турган болсоңуз бар го, анда пайгамбарга окшоп каласыз. Ушул 5 нерсени сахабалар пайгамбар алейхисаламга окшоткондон кийин не деген? Даават кылат эле сахабалар. Куну мислана. Бизге окшошпогула дейт эле да. А биз айтып атпайбыз, сахабаларга окшошпогула депчи. Дүйнөдө эч бир дамыл айта албайт, эч бир алым айта албайт, мага окшош бол деп. Баарыбыз ошондой бололу деген аракеттебиз. Ооба, бардыгыбыздын
баягы жетишпей жаткан жерибиз бар. Бирок эми бардыгыбыз өзүбүз билебиз кайсы жагыбыз жетишпей жатканын, ошону оңдогонго аракет кылалык. Ниет кылабыз иншалла. Аллах Таала барыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Сиздер даватка чыгып ушуну үйрөнүп атасыздар. Эми буну үйгө барганда аткарабыз. Булар бар даватчылар, жөн эле угуп коюп 3 күн болуп коюп кайра барбаш керек. Үйгө кайтып барган убакытта биз өзгөрүп баралы. 3 күнгө Алла жолуга кеткенибизге аялдарыбыз ыраазы болсун. Бир жолу шейх сөз айтат. Жаңы дават башталып жатканда Сокулуктан көп кишилер даватка келет дейт да. Сокулукта даваткан эч ким жок. Бирок аябай көп киши келгенден сурадык дейт. Силерди ким жөнөтүп атат деп таңыркап сурасак, паланчын аял деп бир кишинин атын айтат дейт. Бул аялга не болгон экен? Бул адамдар даватка чыгарып атат деп. Көрсө бир адам аябай айылдагы тентек экен. Аракты көп ичкен адам экен. 3 күн даватка чыгып, өзгөрүп барса, аялы айылдын баарын кыдырып айтып чыгарып туруп алкаштардын аялдарына даватка жөнөсөң оңолуп келет деп. Анан биз бир жолу оңолуп баралы, бардыгы да аялыбыз даватчы болот. Биринчи даватчы аялыбыз, биз калып кетебиз биякта үйдө эле. Аял баарын айтып чыгат ушу оңой эле. Ал аял дават бергенде чарчабайт. Саат бере алат, ишендире алат алчы. Очерет менен жазып алып барат, күнүгө бирден экиден өтүп. Анан чыныгы дават ошондо башталат. Эгер биз өзгөрбөй эле баягыдай кайтып кирип барсак айтат, даватка барып эле кайтып ушуна келиптир. Карабалта барып эле кайтып ушинтип келиптир. Болбой калат да. Өзгөрүп баралы иншалла. Бир жолу Көлдүн бир районунан көп даватчылар келет да. 2-3 жыл мурда спринтер менен келет да. 3 күнгө неге келип атасыңар Көлдөн? Спринтер менен келбегиле. Не кыласыңар десек, жок дейт. Анан 3-4 жолу келгенден кийин сурадык. 3-4 айдан кийин, не болду силерге десек, айылдан дейт. Бир эң жети бүткөн бүт адамдар айтат экен, бул оңолбойт деген адам экен да. 3 күнгө келип ушул жактан барып, айылдын эң такыбасы болуп кеткенде, айылдын бардыгыбыз чогулуп айттык, ошол жака барып келели, оңолуп келели деп айттык дейт да. Кара, бир адам оңолсо, демек бардыгы оңолгонго эшик ачылат экен да. Балким эл бизди күтүп аткандыр. Ошол тентек мендирмин. Мен болсом ошол мени карап отурсачы. Ич болбогондо үйдүн тентегибиз биз, туурабы? Апасы отуруп аткан, атаңар жакшы адам болгондо сонун болот эле депчи. Биз өзгөрүштү башкадан баштайбыз, өзүбүздөн баштабайбыз да. Иншалла дин менен жашаш керек, иншалла. Десе, кээ бир эркектер айтат, шуну бар апасына айтышым керек дейт. Өзүгө айтпайт экен да. Өзү ушуга жака балам жөнөтүшүм керек экен дейт да. Өзүм дебейт экенбиз да барыбызчы. Ошол үчүн не кылыш керек? Иншалла биз өзүм дешибиз керек. Себеп мен бирөөдү оңдоймун деп мүмкүн эмес. Нух алейхиссалату вассалам аялын оңдой албады. Лут алейхиссалам аялын оңдой албады. Ибрахим алейхиссалам атасын хидаятка алып келе албады. Пайгамбар алейхиссалам атасын бир туган амекисини туура жолго алып келе албады. Ал пайгамбарлар кыла албаганды биз да кыла албайбыз. Биздин колубуздан келбейт. Биздин колубуздан келиши мүмкүн өзүбүзгө ниет алып, өзүбүз аракет кылган. Биз өзгөрсөк, анан алар өзгөрөт. Элестетип көрүңүз, үйдөн кирип барып эле кандайсың, жакшы отурасың деп ден соолугун сурап, продуктуңар жакшы, кыйналбадыңарбы деп чекесинен өп көрүшүп, кемпириңиз, таңгаса керек, бул картайганда не болгон депчи. Жакшы мамиле кылып баштасаңыз, 2 күндөн кийин ал биринчи күн айтпайт, карайт, чындап эле же артисттик кылып атабы депчи. Эгер чындап эле жакшы адам болуп, баягы мешитке каттап, такыба болуп, жумшак сөз сүйлөп, балдар менен чүңгүлөшүп, аларга бир нерсени үйрөтүп баштасаңыз, анан айтат, мен да чыгып келсем болбойбу дейт. Сиз айтпай эле койсоңуз, мен да чыгып, эмне үчүн? Сизди көргөндөн кийин сиздей адамга, жакшы адам болуп бергиси келет дагы, мен да барып келейин дейт да. Анан башкаларга айтат, жөнөтсөңөр жакшы болуп келди, меники сонун болуп калды дейт да. Картайганда махабаттар ачылды, сый-урмат башталды дейт да. Ошол үчүн биз жакшы болуп өзгөрүшүбүз керек. Биз өзгөргөндү көрүп, анан алар өзгөрөт. Бир жолу ушундай музакара кылып атсак, бир жамаатка, дамла бир нерсе айтып берейинби дейт да, бирөөсү үчүн. Не болду десем, мен даватка биринчи жолу чыктым дейт. Өмүр бою ошол милицияда ошол жакта иштеп келдим дейт. Мен иш менен үйдү алмаштырып алган экенмин дейт. Мен милицияда иштегенде башчымын дейт. Үйгө да ошол бойдон барат экенмин дейт. Баягы үйдө дагы иштегидей экен да. Баягы кылк мүнөз семья башкача болот, андай эмес экен да. Анан ушундай аялдарга жакшы мамиле кылыш туурасында сүйлөшүп отуруп, анан баян болгондон кийин эртеси күнү чалып тур да, кандай жакшысыңарбы, ден соолугуң жакшыбы, продукт барбы десе, не ооруп калдыңбы дептир. Неге десе, ден соолугун сурап атпайбы десем, сен сурабаганыңа 20 жыл болду го дейт экен. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, алар биздин жакшы мамилебизди күтүп атат. Ошого иншалла даваттан кайтып барганда жакшы ниеттер менен жакшы болуп, анан
ай сайын чыгып туруңуздар, Себеби мына 3 айда, азыр 3 күндө пайда алдык иншалла. Бир ниеттер пайда болду бизге. Бул 27 күнгө эле жетет. Анан 27 күндөн өшүп кетсе, кайра мурдагы акылга түшүп баштайбыз. Ошол үчүн 27 күндөн кийин дагы 3 күнгө чыгыш керек. Дагы өзүбүздү жаңылап турушубуз керек. Анан үй бүлөлөрүбүздү башка жакындарыбызга айтпабат кылышыбыз керек. Эң негизгиси урматтуу бир туугандар, эки нерсени кылалык. Биринчи, Алланын мыйзамын бузбайлы. Экинчиси, өлкөнүн мыйзамын бузбайлы. Ушул эки нерсени сактайлык. Ушул экөөнү бузсаң, экөө тең жазалайт да. Өлкөнүкүн бузсаң, өлкөдө жазаланасың, Алланыкын бузсаң, аякта жазаланасың. Ошол үчүн экөөнү тең бузбайлы. Аны бузбай жашаса болот, оңой эле. Ошо ниет кылыш керек. Аллах Таала баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин.